Бардык тармактарда Акылбек Үсөнбекович 22-жылда өсүш болуп атат, мектептер курулуп атат, жолдор салынып атат, комтөр алынып атат, киреше түшүп, мына айлыктар көтөрүлүп атат, тегиз бөлүп атасыздар да. Бирок мен спортту эч көрбөй атам да. Эмне үчүн кыргыз спортун өгөйлөй беришет алдыңызда отурган министрлер? Тем более 23-жылы бул лицензиялык жыл болуп атат. Госагентство спорт маданият министрине берип атат. Маданият министри Минфинге берип атат. Ал сизге берип атат. Болгон 650 миллион сурап атышат. Ушул соревнованиябыз, витаминдерибиз, кийимдерибиз, сборлорубуз ушуларды бир татыктуу бардык спорт түрүнөн лицензия алайлы деп. Биз бюджетти 2022-жылы бекиткенде 960 миллион 171 сомдо бекиткен экенбиз. Уточненный бюджет менен азыр сиздердин астыңыздарга келдик спортко 1 миллиард 374 миллион 994 миң сомду бөлүп атабыз. Бул бир топ көбүрөөк акча мурункуга караганда. Мындан тышкары олимпийский вид спорттолорго эгерде 136 миллион 925 миң сомду сиздер бекитип берсеңиздер, 2022-жылы 270 миллион сом бөлүнүптүр. Сөзсүз түрдө баарына жетпейт экен. 1 миллиард 400 миллион сомду ошо Министерство культуранын ичинде департамент өзлөрү чогулуп, баарын рети менен бүтүрүп алса жакшы болот эле. Бирок ошого карабай биз аларды колдогонго даярбыз. Лицензия алган кыздар балдарыбыздын баарын өзүнчө финансировать эткенге дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз болсо колунан келген жардамдын баарын беребиз.